Азамат Сурантаев атындагы Кемин 2-орто мектеби. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн Исхак Разаковдун 110 жылдыгы тууралуу класстык саатыбызды өтмөкчүбүз. Исхак Разаков 1910 жылы Баткен областында туулган. Ташкенттеги балдар үйүндө тарбияланган. Бала чагынан эле билимге болгон умтулуусу аны башкалардан айырмалап турган. Исхак Разаков орус, тажик, өзбек тилдерин жакшы билген интернационалист болгон. 1931 жылы Ташкенттеги окуусун аяктап, Москвага окууга жиберилген. Ал эми 1945 жылы Москванын тапшырмасы менен Кыргызстанга республикалык партияны жетектөөгө келет. Үй бүлөсүнө кайрыла турган болсок, жубайы Рауза Ибрагимова менен Эльмира, Эркин, Эмил аттуу уул кыздарды тарбиялашкан. Разаков 1979 жылы 18 мартта Москвада каза тапкан. Кийинчерээк сөөгү Кыргызстанга коюлган. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи. Исхак Разаков билим берүүгө көп көңүл бурган. 1960 жылы өлкөдө 8 жогорку окуу жай, 24 техникум иштей баштаган. Көпчүлүк мектептерде кыргыз тилинде сабак бериле баштаган. Ал эми 1952 жылы биринчи жолу Манас эпосу басылып, анын элдүүлүгү далилденген. Коом деген сен жана мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Бул учкул накыл сөздү азыркы учурдагы кырдаалдагы далилдеп, тастыктап аткан учур эмеспи балдар? Биз Манас атабыздын урпактарыбыз. Ак эмгек менен адал иштеп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдикте улуу инсандарыбыздын эмгектерин унутта калтырбай, муундан муунга жеткизүү биздин милдет эмеспи? Силерге тапшырма. Исхак Разаковдун учкул сөздөрүнө ой жүгүртүп көргүлө.